Голливуд дүйнөсүндө сулуулугу, күчтүү мүнөзү жана табышмактуу жашоосу менен айырмаланган бир аял бар. Ал актриса, режиссер, гуманитардык активист жана миллиондогон адамдарды шыктандырган инсан. Кээ бирөөлөр аны дүйнөдөгү эң сулуу аял деп аташат. Башкалар болсо Голливуддагы эң сырдуу адам деп эсептешет. Бирок анын жашоосундагы көп окуялар элге толук белгилүү эмес. Бүгүн биз сиздерге Анджелина Джоли жөнүндө эл билбеген 20 эң кызыктуу фактты айтып беребиз. Бул фактларды уккандан кийин сиз анын жашоосуна таптакыр башкача көз караш менен карап калышыңыз мүмкүн. Балалык жана жаштык биринчи. Өлүк канадагы кыял. Өспүрүм кезинде ал актриса эмес, жер коюу зыйнатын уюштуруучу, сөөк коюу бөлүмүнүн башчысы болууну каалаган. Экинчи. Панк-рок маданияты. 14 жашында чачын ачык түскө боюп, жигити менен бир үйдө жашап, козголоңчу жашоо өткөргөн. Үчүнчү. Бычактар коллекциясы. Джоли 12 жашынан баштап бычактарды чогултат. Бул анын эң сүйүктүү хоббиси. Төртүнчү. Ийгиликсиз модель. Карьерасынын башында агенттиктер аны өтө оор жана караңгы мүнөздүү деп четке кагышкан. Сырдуу никелер жана мамилелер. Бешинчи. Кан менен жазылган ант. Биринчи күйөөсү Джонни Ли Миллерге турмушка чыкканда, ак көйнөктүн ордуна күйөөсүнүн аты өз каны менен жазылган футболка кийген. Алтынчы. Кан куюлган кулон. Экинчи жолу Билли Боб Торнтонго турмушка чыкканда, алар бири-биринин каны куюлган кулонду моюнга тагып жүрүшкөн. Жетинчи. Атасы менен болгон согуш. Атасы Джон Войт менен мамилеси ушунчалык курч болгондуктан, ал сот аркылуу Войт фамилиясынан расмий түрдө баш тарткан. Өзгөрүү жана гуманитардык ишмердүүлүк. Сегизинчи. Камбоджадагы ойгонуу. Лара Крофт тасмасына тартылып жатып, Камбоджадагы жакырчылыкты көргөндө, анын дүйнө таанымы түп тамырынан өзгөргөн. Тогузунчу. Биринчи бала. Медексту Камбоджадан асырап алуу менен, анын жаман кыз образы мээримдүү эне образына алмаша баштаган. Онунчу. Асман ханышасы. Анджелина учактарды өзү башкарууга лицензия алган. Ал муну балдары үчүн үйрөнгөнүн айтат. 11. Жети бала. Анын учурда 6 баласы бар. 3 асырап алынган, 3 биологиялык. Бирок маалымат булактары анын 7 баланы асырап алуу пландары бар экенин көп жазышат. Ден соолук жана эрдик. 12. Генетикалык күрөш. Рак оорусунун алдын алуу үчүн ал мастектомия, төштү алдыруу операциясын жасатып, муну ачык жарыялаган. 13. Канкорлордон коркпойт. БУУнун атайын өкүлү катары ал согуш болуп жаткан эң кооптуу аймактарга коркпостон барган жалгыз актриса. Кызыктуу деталдар жана рекорддор. 14. Татуировкалар картасы. Анын денесинде 20дан ашык татуировка бар. Алардын арасында балдарынын туулган жерлеринин географиялык координаттары өзгөчө орун алат. 15. Экзотикалык табит. Джоли кууруган жөргөмүчтөрдү жана курт кумускаларды жегенди жакшы көрөт. 16. Жаш Оскар ээси. Ал 24 жашында Girl Interrupted тасмасы үчүн Оскар алган. 17. Режиссерлук. Ал бир гана актриса эмес, олуттуу согуштук драмалардын режиссеру катарында таанымал. 18. Эң кымбат ажырашуу. Анын Брэд Питт менен болгон ажырашуусу Голливуд тарыхындагы эң чуулгандуу жана эң кымбат процесстердин бири болду. Алар 12 жыл бирге болуп, Бранжелина деген ат менен дүйнөдөгү эң суктанарлык түгөй деп эсептелгенине карабастан, ажырашуу соттору жана балдарды талашуу процесси 7 жылдан ашык убакытка созулду. 19. Күзгүдөн качуу. Ал өзүнүн катышуусундагы тасмаларды экрандан көрүүнү жактырбайт. 20. Аарылар менен фотосессия. 2021 жылы аарыларды коргоо үчүн ал 18 мүнөт бою денесине жүздөгөн аарыларды кондуруп, козголбой турган укмуштуудай фотосессия жасаган. Корутунду. Анджелина Джоли бул жөн гана ысым эмес, бул бүтүндөй бир доор. Ал ката кетирүүдөн, өзгөрүүдөн жана дүйнөнү жакшы жакка өзгөртүүдөн коркпогон аял. Анын кайсы сапаты сизди көбүрөөк таң калтырды? Комментарийге жазыңыз.